экөөбүз жакшы элебиз. Мен жакшы көрөсүң? Жатаң жакшы көрөсүң? Атасы чоң атасы. Атасы чоң атасы. Чоң атасына жакын. Ал бул биздин жашообуздун баарын өзгөрттү да. Ата баланын таңы күнүгө бири-бирине жылуу сөз айтып, эркелетүү менен башталат. Нурлан уулу Нурасылды 5 күндүк ымыркай кезинен бери карышчылбай чоңойтуп жатат. Сол болгондо жакшы элеби? Кана, тартып көрчү. Серебряный призер республики. Таш. 18 жыл мурун Нурлан Жоробеков келинчеги менен 2 жолго түшкөн. Уулу баласы, апасы, кичүү уулу Нурасыл, атасы Нурландын колунда калган. Бала туаса шалуурус менен төрөлгөн. Ошо ажырашып кеткенде боюнда бар экен, аны мен билген жокмун. Кийин билип калдым. Аны ошентип туруп, ал төрөп туруп мага роддомдон чыгып туруп колума тапшырды. Өз жолу менен кетти, мен бул баланы алып туруп таласка басып бердим. ДЦП врожденный болуп калат да, только химический препараттар менен воздействованный болуп, ушундай болуп калды да. Анан 1,5 ай сайын лечение болду, кыйынчылыктын баарын көрдүм. Болгон жумуштарга жабыштым. Бишкекте парковщикте болуп иштеп көрдүм. Кыскасы, оор жумуштан качкан жокмун да. Дыйканда болуп көрдүм. Баардыгын эле башыман өткөрдүм да. Нурлан уулу баласы Бегасылды 3 жыл мурун издеп таап, бир тууган агайынына жолуктурган. А бирок балдардын кичүүсү Нурасыл азыркыга чейин энесин көрө элек. Угушум боюнча ошол баламан угам, улуу баламан. Ал Санкт-Петербургда иштеп атат деп. Башка неме келип ысык көлгө апарам деген бир немеси бар болчу. Бул өзү көргүзү келбейт. Мен буга айтам, күнөөсүн өзү ал мүмкүн билген чыгар. Адыл мүмкүн да, мүмкүн өзүн жеп аткан чыгар ичиненчи. Ушундай кылдым эле деп. Ата-бала Талаш шаарына катар жайгашкан Көкөй айылында турушат. Айыл көчөлөрү, бул чакан үйү арабачан жүргөн Нурасылга кыйлангайсыз. Мындан улам Нурлан уулу үчүн азыр толук шарты бар үй салып жатыптыр. Бул буюрса быйыл стройканы баштадык. Бунун личный апартаменти бул. Бул келечекте. Бул айнек спальнясы, бул залы. Эртең наркы күнү ичин штукатурканы баштайм. Быйыл Кудай буйрса жаңы жылга чейин кирип кеткенге аракет кылабыз. Жигит өзүнүн үйүнө кирип кетет. Өзүнүн үйүнө кирет да. Нурлан ыңгайлуу шартты үйдө эле эмес, коомдо да түзүүнү каалаган. 15 жыл мурун айылдагы кароосуз калган имаратты алып, ал үй бүлөсү менен майып балдары үчүн реабилитациялык борбор ачкан. Азыр анын короосунда атайы машыгуучу залы да бар. Кыргызстан боюнча атайын мүмкүнчүлүк чектелгендер үчүн зал салынбаптыр да. Анан кийин менки мындай целенаправленно ушуларга болгону менен бирок соо балдарды кошо киргизип атам да. Себеп дегенде ушулар менен аралашыш керек да. Аларда мындай, алар сырт жакка көп чыгат. Кичине информация көбүрөөк. Нурлан Жоробеков өзү оор салмактагы спорттун түрлөрү боюнча федерацияны жетектейт. 1 жыл мурун ал мүмкүнчүлүгү чектелген спортчулар менен да иштей баштаган. Киргиле немеге. Залды көстө. Зал али до конца бүтө элек.
Бийиктиги 2,70, туура мындай узундугу 17 метр, туурасы 8 метр. Анан 8ке 8 ковёрду салдык. И биягына азыр полу негизи теплый пол кылайын деген оюм бар. Эми бүттү каражатка келип такалып атат. Кыла албай жаттым да эми кыскасы. Бул спорт зал жана андагы машыгуучу шаймандар Нурландын 10 000 сомдон ашык айлыгына алынган. Кошумча каражатты топтоого кайрымдуу адамдар жардам берип келет. Биз барганда Нурландын окуучуларынын бири жуунуучу жай үчүн терезелерди жиберген экен. Сүйүнүп атам, конечно. Бул деген чоң бизнесмендер алып бербей болгон. Чынын айтайынчы. Мына атка минерлердин баарына чалып чыккан, бирок тилекке каршы эч ким кайра ушундай карапайым жигиттер жардамы зор болот да. Бир учурда Нурасыл үчүн ачылган борбордун короосунда балдар бакчасы жана спорт залы жайгашкан. Бул жакка ар кандай курактагы балдар келип, окуп, машыгып турушат. Мындайраак, сар-сар мындайраак. Жылдам бияктык. Денең түстө. Вот так. Хорошо. Бул сага ойынчук болуп калды. Башында ушуну бир көтөрдү да монтип туруп до конца азыр бул менен ойнойт. Нурландын башкы көмөкчүсү анын апасы Эрмек Жоробекова. Жоробекова мында жетекчиликтен баштап баардык кызматты жалгыз аткарат. Бул мекеме 49 жылга ижарага алынып, бирок айыл өкмөтүнүн балансына кирген эмес. Демек, эч кандай жеңилдетүү каралган эмес. Мынтип гүлдүн баарын өстүрүп алган себебибиз бунун баарын гүл майрамы кылабыз эми күзүндөчү. Анан ошону сатып туруп, ошону эмеге кышкыга светке төгөбүз да. Свет эле эң чоң көйгөйүбүз свет да. Анткени кышында бул жердин көбү эле мындай обогреватель менен жылыйт да. Мыногу балдардын спорт залын салгандан кийин 13 000 чыгып кетти бир айда. Анан кийин эле ошону төлөш өтө неме болуп кетет да, кыйын болуп кетет бизгечи. Эми менин көйгөйүм неме болуп атат? Көмүр алышым керек. Арзан кезинде алып калайын десем, ага каражат жок. Пандемия учурунда бала бакчада азыр Нурасылдан башка эч ким жок. Тынч күндөрү облустун четки айылдарынан бери балдарын ташыган ата-энелер көп. Майыптык үчүн мектепте билим ала албаган балдарды мында атайы шаардан келген мугалимдер окутат. Бул жерде деле ар бир буюм колго жасалып же демирүүчүлөрдүн жардамы менен алынган. Абышкан болсо инсульт алып калган былтыр. Аябай жүрөгүнө жакын ала берет экен. А так мыногу немелерди, кроваттарды, спальныйдагы тиги булардын баардыгын ошо Нурлан, иниси, атасы үчөө жасашат. Анан кийин айттым, сен бала акча тапканды, ушуну лечение кылганды бил дагы, сен немет, бул баланы биз атаң экөөбүзгө ташта болду деп анан экөөбүз карадык да. Көбүнчөчү анткени тигини мен уже билдим да, мен да эмнемин да. Эрмек Жоробекова Нурасыл бул үй-бүлө мүчөлөрүндө ал сыяктуу балдарга беримин козгоп, жакшы шарт түзүүгө үндөгөнүн айтат. 2 айлык эле 2 айга жетпеген өмүр бар деп айткан. Чынында врачтар алып кетип атканда Кара-Балтадан алып келдим. Анан ал эми Кудайдан да биз айта берет экенбиз. Анан кийин укол салып коелу деди да. Муну да кыйнабайсыз. Мен андай болбойт дедим. Мен Кудай эмесмин мунун жанын алганга. Өлүп калса аны көрөрмүн, өлбөсө азап болсо тартармын. Көрөм да. Мына 18ге чыкты балам. Эми азыр аракет кылып атабыз. Буну балдак менен бастырып, сүйлөбөсө дагы басып кетсе деген тилегим бар да. Себеп дегенде басып кетсе, өзү туалетке барып, өзү оокат ичип алса, кор болбойт эле деп. Бул борбордун буюм тайымы, атайы азык үчүн баккан мал жындыгын урдагандар көп болгон. Ошондон улам Эрмек жолдошу киши баласы менен көчүп келип, кайтарып калган. Жакында эле Нурасыл 18 жашка чыгып, бир нече ай жөлөк пулсуз калган. Акчадан кыйналган чоң энеси уулу самаган билекти алып бере албай калган. Туулган күнүндө Sony PlayStation беребиз дегенбиз. Аны да ала албай атабыз.
бара албай атабыз да тияктачы. Бул болсо митет мурда мындайлап шилчелең, мындайлап шилип атсың го, мага деди го мага. Алып бербей атасың деп. Алып берейин десем, ушундай болуп калды. Муну бир ай калганда немесин акчасын токтотуп коюптур. Анан кийин ошого чуркап жүрүп соорго өткөздүм 4 ай дегенде. Эми акчасы келсе алып берем да. Жанымда бул. Ал эми Нурлан Жоробеков анын колго жасаган машыгуу шаймандары уулу Нурасылдын жана ал өңдү басып, чуркап жүрүүнү каалаган балдардын тилегин орундатарына ишенет. Азыр деле жыйынтык жаман эмес. 1 жыл мурун Жоробековдун спортчулары Азия чемпионатында 2 медаль тагынып келишкен. Кыймылдабан. Ready go. Stop. Дийне. Ушул 24.000 5 штанги. Штангасы жок эле да. 24.000 болот экен. Анан кийин мен замерин алып туруп, келип туруп профилдерин баарын алып, мындай пока жука темирден жазадым, пробный кылып. Жазасам, колуман келди, рабочий тренажер болуп калды. Эми кудай буйрса, тыйын газ тапсам, ушундай эле кылып туруп, только кичине башкачараак да, темирин калың кылып туруп, дагы бир 2 оду жасаш керек болуп атат. Али да бияка тренажер али көп керек да. Бала көп. Сол балдар менен аралаштырып кызык да болот, ойнойбуз. Негативдин баарын ошол жерге таштап, позитивдүү кетип атат. Жакшы эле. Талас облусу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн борбору спорт залы бар. Бул жалгыз мекеме. Айгерим Акылбекова, Бексултан Абубакир уулу, Талас облусу.